Кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн күнгө карай жума, жумаңыздар маарек болсун. Биз Ош тараптан келе жатып эле дал ушул жаңы жол менен жол кыскарталды деп сиздерге айкенелеп кененирээк жакшыраак мына көргөзүп берели. Жолдун бүтүшү боюнча тартып деп суранычтар боюнча чыгарып аткан учурубуз. Бишкекте тарыгыраак мына Жалал Абад тарапка салынган жаңы жол. Ош менен Жалал Абаддын ортосунда. Алгач эле дал ушул посттон өттүк. Мына ушундай жеңил автоунаа үчүн 200 сом төлөнөт экен. Могул жерде чекти көргөзүп коеюн сиздерге. Чек жабылып калды ушул жерде. Ар кандай унаалардын өзүнүн акча төлөп турган рейтинги бар экен. Мисалы үчүн жеңил автоунаа 200 сом төлөп өтөт экен. Бир өткөнгө гана жарайт экен бул. Анан кайра кайтканда обратно ага дагы бир өзүнчө 200 сом төлөнөт экен. Эми бир жагынан жакшы десек болот, аябагандай сонун керемет. Жол кыскарат, тезирээк батыраак жетебиз, жана ушундай эле пробка жок. Ушундай зымыраган асфальт үстүндө. Ушундай күндөн энергия алып жатайын. Кубатталып алып, кичинеси жанып туруучу прожекторлорду орнотуп коюптур. Жолдун ортосуна. Жалап баратканда эки тилкелүү жол атайын. Кенен унаа барып келет. Келет гана дагы встречный. Ал жактар өзүнө дагы эки тилкелүү жол бар. Жолдун четтери атайын мындай мал кирип кетип, тигиндей болуп, аралашып, мындай бардак болгон үчүн тосуп коюшкан. Көрдүңүздөр, жолдун четтери. Знактар болсо коюлган. Бул жерде крутой поворотко кирип калат. Кечинеси могул жерде кызыл эмелер жанат. Фараны жаңызганда кадимгидей. Кээ бир жерлерде тоонун жарымы же болсо кээ бир жерлерде кыя өтүп атайын салынган жол десек болот. Бул көпчүлүгүбүз акча төлөйбүзбү, неге тиги ана мына деп аттык эле. Бирок Кудайга шүгүр ошентип өзүбүз айтып атып эле ушул жолго өзүбүз салдык баардыгыбыз элечи. Бир жагы жакшы. Ушул жол барып өзүбүзгө калып калат. Ал жерде да болсо крутой поворот оң жакка карай. Берке өзүбүздүн мамлекеттик жолдор. Бул деле мамлекеттик десек болот. Эми наркы жолдорго мамлекет секин-секинден өзүнүн акчасын коротуп, жылдан жылга өнүгүп тарабында алда карай жылып аткан учуру бир жакшы иштер жасап атат. Бирок анткени менен жолдордун тыгындыгы же болсо жолдордун жамандыгы убакытты алып коет. Бир жагынан жолдун узундугу бара турган жериңе дагы кечирээк жетип барасың. Ал эми могул жол кичине болсо дагы үнөмдөлөт экен. 1-2 саат болсо дагы үнөмдөлүп батыраак барганга бир жардам берет экен. Кененирээк барганга чейин дагы сиздерге общий эме коюп коеюн, көрүп барыңыздар.
жакты караңыздарчы. Жапжашыл болуп жаз келип көкчөктөр чыгып жашылданып калды. Табият кулпуруп өзүнчө. Керемет кооз болду,